Эгемен клубду ута электе эле уже байгенин жарымын алып алдык да. Бишкекке биринчи курстар көп өйдү. Бишкектин өзүнүн жазылып алган мыйзамдары бар. Мен күндө бир мал тамак жейм. Не айтып атасың сен? Бирөө сурады өзүм, эмне болду? Уурдаган командалар бар. Эгер ата-бабаларыбыз чүчөк, гайморит, геморрой деген сонун Сенин эле ата-бабаң ушинтип барыптыр де. Кийинки поколениянын эмилесиналиев дегени болуп калабыз, Кудай буйруса. Саламатсыңарбы, урматтуу Айт Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздер менен бүгүн кайрадан эле мен Кылычбекова Акмөр жакшы маек кылабы деп турабыз. Бүгүн менде студияда конокто жакында эле болуп өткөн Эгемен клуб оюнунун жеңүүчүлөрү биринчи орунду алышкан лидер командасы бүгүн менде конокто отурушат. Кандайсыңар? Жакшы келип алдыңарбы? Сиздер менен ушул студиядан көрүшүп атканыма кубанычтамын. Алгач суроо өзүңүздөр жөнүндө болсун. Биздин Айт Медианын көрөрмандары менен учурашып, анан өзүңөр жөнүндө айтып берсеңер, тааныштырып. Микрофон сенде го. Ассаламу алейкум, урматтуу Айт Медиа YouTube каналынын подписчиктери, жалпы көрөрмандар, сиздерге лидер командасынын атынан салам. Узак жолдо Бишкектин ичинде эле кыйналбай келип алдык. Жакшы, кыйналбай. Анда эмесе сиздер үчүн Нуртилек жооп бермекчи, саламдашмакчы. Ассаламу алейкум, Айт Медианын баракчасынын көрөрмандары, кыргыз элим, кандайсыздар, амансыздарбы? Ошо биз бүгүн ушул эжем чакырып келип калдык. Кийинки сөздү мен Бекболот козотсам. Саламатсыздар, сиздер менен лидер командасы. Анда эмесе биз микрофонду алып барып чыга беребиз. Жок, өзүңүздөр тааныштырдыңар, кайдан болосуңар, канча жаштасыңар, кимсиңер, ошол жөнүндө. Кимсиңер өзү? Мен 2004-жылкы болом. Ош областына караштуу Алай районунан болом. Мен кесибим боюнча кинорежиссермун. Бүүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде окуйм. 3-курсмун. Мен Ош областынын Каракалжа районунан болом. Ишана Арабаев университетин бүткөм. География мугалими. Мугалим. Менин кесиптешим турбайсызбы? Мен Ураймов Нуртилек, Ош областынын Окат районунан болом. 2005-жылкымын. Кесибим боюнча инженер. Ошол. Үчөөңөр ар түрдүү тармактын жигиттери экенсиңер да. Ошуктарбыз главный. Жакшы. Анан мындан кийинки суроомда ошо 3 тармактагы балдарды эмне болуп лидер командасы бириктирип калды? Түптөлүшү жөнүндө ушул команданын. Ошо жөнүндө айтып берсеңер. Айтып берели. Айтып Айтып берет экенмин. Айтып берели деп калды. Биз мурда негизи Ишеналы Арабаев университетинде тамашо өтчү эле. Тамашонун филиалы. Ошол жакта ойночубуз. Бул өзүнчө бир болбогон бир жетиген деген команда менен ойнойт эле. Жамандай кетти. Болбогон эле да. Биз башка команда Корольде ойночубуз. Анан кийин мен тамашодо ошо Ишеналы Арабаевдин финалында ким ошол жерден мыкты оюнчуну алып, ким биринчи местаны алса, көңүлдүү жигиттер деген бар го, Кадыр Жарматов экөөбүздүн лигасы, ошол жака жогорку лигага алып барабыз деди. Ошол жерден унааларды утуп жогорку лигага барганбыз. Жогорку лигага кошулуп барганбыз. Анан ошол жактан биринчи оюнда эле ошо Эмилесиналиев экөөбүз немеде отуруп, жюриде отуруп, эмесин кубогун берген бизге, ошентип. Анан бул башка команда эле кийинки оюндардан ошо буна да команда жок болуп калган. Короче, команда чачырап кеткен. Бул жака келип атабыз акырын. Анан бул ошентип экөө бир команда бололу деп чогуу бир команда болуп Ошко дагы бир жолу барып ойноп, бул жакта дагы бир эки ойногонбуз. Анан бул Ошто бир командалар менен ойнойт экен, Удалар деген. Өзү айтса кетсе ал жерин. Мен ага чейин ошо көңүлдүү жигиттердин фабрикасы болчу. Жогорку лигадан бир тепкич ылдыйдагы. Ошол фабрикада негизи өзүм эле классташ досторум менен Кудалар деген команда түзүп ойногом. Андан кийин жогорку лигага ошол отбор болгон, кабыл алуу. Ошолдо мен командам менен кичине жетишпестик болуп, оюн жакшы оюн көрсөтө албай, биз өтпөй калганбыз. Анан окууга тапшырып Бишкекке келгенден кийин бул жактар менен жолугуп, анан бир команда болгонбуз да. Ооба, ошондой болуп, бир команда болуп, лидер командасы деп чыгып эле. Лидер командасы деп 2023-жылы жогорку лигага ойногонбуз да, көңүлдүү жигиттердинчи.
чыгып эле бирок чемпион болгонбуз ошол жылы. Бирок тарыхта чыгып эле бир жылда чемпион болгон эмес экен, тарыхта. Бир 2-3 жыл ойноп анан чемпион болушкан экен. Биз чемпион болот деп ойлогон эмес. Элдер, командалар короче чыгып утканбыз. Бир мактанып коеюнчу. Молодец, аябай жакшы. Ошондо Эгемен клубда да биринчи орун албадыңарбы? Бул ошондо канчанчы силердин Куба жеңишиңер болуп жатат? Лидер командасын. Жеңишибиз 3 эмес, негизи көп эле утканбыз. Главныйлардан бир 1, 2, 3. Жакшы. 3-чү. 3-чү жолу биринчи орун алдыңарбы ошондо? Жок, биринчи орунду көп эле жолу алганбыз негизи. Мындай главный, элге көрүнүктүү ушундай. Бир сезондун чемпиону деген сыяктуу деген сыяктуу. Жакшы, 3 сезондо биринчи орун алган турбайсыңарбы? 3 сезондо эмес, негизи 3 мындай чоң Оюндарда, Ооба. Жакшы. Анан мен да Эгемен клубка барып силердин оюндарыңарга күбө болдум да. Ошол жерден биринчи орун алганыңар үчүн дароо номерлериңерди тап анан интервьюга чакырып атам. Бул оюнга канча убакыт даярдандыңар? Бул оюнга 1 айдай даярдандык. Негизи мындай чын жүрөктөн киришип, ага чейин бир аз убакыт болбой, эми ар кимдин өзүнүн иши бар, анан 1 ай жакшы даярдандык да, фокусту коюп. Бирок утарыбызга 90-95% ишенгенбиз. Биз азыр съемкага чейин ушинтип айтсаңар мен аябай таң калдым да. Уверенность бар болчу бизде утабыз деген депчи. Ооба. Дух болбосо кыйын да. Анда мындай суроо берейин да. Утам деп ойлогонбуз, ишенгенбиз деп атпайсыңарбы? Эмне менен алдык деп ойлойсуңар биринчи орунду? Эмнеңиздер менен? Балким бийиңер мындай коронный бий бийледиңер го? Же харизмаңар? Харизма, динамика өтө сонун болду го дейм. Бир темпте ойноп бүтүрдүк да оюн да. Энергия менен го дейм. Шуткаларыбыз жакшы өттү. Башка командалардан өйдөрөөк эле турдук деп мындай коркпой эле айтабыз, Ооба. Биздики көп айтып коюшат, мисалы космос тамаша деп да, жер бетиндеги эмес, башка жактан келген тамаша деп коюшат. Мынакей жер бетиндеги эмес деп. Жаман өзүн мактайт болду. Мен нары карап отурам да. Жакшы. Мен да ошентип эле ойлодум да. Ал жерде отурганда бизге сезилди да, залдагыларгачы. Мындай чыкканда кандай темп менен, энергия менен чыксаңар, бүтүргөнгө чейин ошондой прям мындай тынч болбой, чуркап жүгүрүп, бийлеп жүрүп эле бүтүрдүңөр да. Анан Анжелика Кайратовна да аягында сүйлөдү го. Бир аз дем алып алгат, силер менен чогуу мен да дем албай, азыр дем алып атам депчи. Адамдарга ошондо динамика жетпейт экен деп ойлоп калдым да мен. Мындай энергия, динамика, Командаларга же адамдарга? Негизи эле көрүүчүлөргө дагычы. Сиздердин ошол жагыңар жаккан себеби, значит, адамдарга ошол нерсе жетпейт го дейм да. Баары эле мындай жай. Просто чыгып мындай эле туруп алып эле сүйлөшүп ойногондон караганда мындай кооз көрүнөт да, ал көздү алдап турат, мындай зериктирбейт. Жакшы да. Мына арасында жакшы болуп атпадыбы? Эми ушунча оюн жөнүндө сөз болуп кетти. Бир тамаша биздин Айт медианын көрөрмандарына. Лидер командасынан. Мен айтайын, бүтлек айтсам биринчи баягы айтам. Тамаша. Сен айта берсең, кыздар тутарбай эле, давай. Бишкекке биринчи курстар көбөйдү. Бишкектин өзүнүн жазылып алган мыйзамдары бар. Ошону айтпай да. Жазылбай алган да ошолор. Мен күндө бир мал тамак жейм. Не айтып атасың сен? Бирөө сурадыбы же, эмне болду? Мындай жакшы тамаша да болуп турсаң. Мен күндө бир мал тамак жейм. Мен канча жейм? Бул 2 мал. Менчи. Бул бир малды өзү жейт. Жакшы тамаша болду. Сиз да ойлойсузбу кээде Жодор Бешим аякта жүрөт деп? Ошо баары эле ойлойт болуш керек. Бир убакта аябай каты чыкты эле деп, Ошол жок да азыр. Ошондой нефтема. Чын эле аякта жүрөт. Үйүндө экен, кече сураштырдык. Нефтема ушундай тамашалар айтканда жакшы. Элдер жакшы. Жакшы. Калчагат. Көз коелу. Андан кийин суроом, мындан кийинки оюндар. Эгемен клуб жаңы башталып биринчиси болду, бул биринчи оюн болду. Эми ушул боюнча уланып кетели деген ойлорубуз бар деп Эмиль Эсеналиев өзү айтты да. Анан ошондо бул кандай болуп атат? 2 айда бирден болобу же 3 ай кандай кылып пландалып атат да кийинки оюндарчы? Эгер болбой кала турган болсо, жайдын күнү гана болбошу мүмкүн. Жай айларында. Так, бир сезон. Каникулга тарагандай болот да. Финал ушу майда болушу мүмкүн да. Мүмкүн.
ушундай башынан ушу сентябрда башталып майларда ошо финал болуп жылына бирден чемпиондор чыга берет да, бир сезондо бирден. Аралыктары ушу бир 2 ай, 2,5 ай ушундай болот го дейм. Сиздерде ошо мисалы үчүн мындан кийинкиси да бир 2 айда балким болсочу, ага даярданасыңар, өзүңөрдүн жумуштарыңарды жегиштирип дегендей, буга да бир өзүнчө серьезный мамиле кылыш керек да. Каржылоо барбы? Каржылоо жакшы эле бизге. Ким тараптан, ушу Эгемен клуб тараптанбы же өзүңөрдүн жеке Эгемен клуб. жакын адамдар демөөрчү деген? Чоң ошо кино тарткан байкелерибиз тараптан. Эрмек байке мисалы үчүн кечеги оюнда Эрмек Талайбеков деген Агыр Көчсүдө ойногон байкебиз бар го. Ооба. Ошол байкебиз спонсор болуп берди. Болотбек Именно Тилек сиздердин деген команда. команда. Болотбек Тилек деген байке бар го. Качан турмушка чыгасың деген тарткан ошол байкебиз. Умар Кыргыз деген байкебиз. Короче, мындай негизи мындай майда чүйдө поддержка көрсөткөндөр көп эле. Главныйлар ушундай. Байкелер жакшы колдоду да. Биз уже мындай Эгемен клубду ута электе эле уже байгенин жарымын алып алдык да. Жакшы, анда силерге аябай эле жакшы ойноп, жакшы ийгиликтерге жаратканга жардам берүүчү дуктан берген байкелериңер бар турбайбы? Байкелерибиз бар, ушинтип жүрөбүз. Байкелерибизге чоң рахмат. Көңүлдүү жигиттер деп да айтып калбадыңарбы? Азыркы убакта ал да болуп жатабы? Ооба, болуп атат. Ал жерге да катышасыңар да? Ооба, көңүлдүү жигиттерде азыр 1-4 оюн болот, эми жакында 1-20 күндөн кийин болушу мүмкүн. 1-4 оюн, анан дагы 2 оюндан кийин финал болот. Көңүлдүү жигиттер болуп атат. Ал да Бишкек шаарында эле болот, э? Бишкек шаарында болуп атат. Ал жерде да ушул 3 состав менен эле лидер командасы. Ооба. Жакшы. Ошондо сиздер параллельно ал жакта көңүлдүү жигиттер Эгемен клуб менен чогуу иштешип жатат. Ооба, эки жака эки башка материал менен бирок. Окшош болбой калат. Ушундай эжелер бар. Анан генерал болгонду самабаган солдат эмес дейт го. Мисалы үчүн ушул сиздер жүргөн тармактачы эң эле өзүңөр азыр айтып калган Эрмек Талайбеков, Самат Эркинбеков, Эмиль Эсеналиев, Кадыр Жарматов, эми сап башында тургандарда ошол адамдар сыяктуу силерде дагы пландар бар. Кино тартабыз. Ооба, Ошо кандай алдыда? Негизи Эгемен клубдун максаты неме да? Ушул жактан Эгемен студия деп уже бар да. Ушул жактан чыккан балдарды актерлор, режиссерлор, сценаристтер, короче, мен кыйынмын дегенде Эгемен клубдагы бүт ошол студияга алат дагы. Чоң студия болот да, короче, один студия чоң го, мисалы үчүн. Даже андан чоң болот го дейм, Кудай буйруса алдыда бир 5-10 жылдын ичинде. Ушундай. Эгемен клубдун балдары каптайбыз. Кудай буйруса. Кыргызстанда. Анда мындай суроо берейинчи, мисалы үчүн азыр ушул сөздөрдү угуп алып, эми жаш балдар да тамашоодо ушул Эгемен клубда ойногулары келип калды да. Эмне керек? Ушинтип сахнага чыгып, оюндарды ойноп, силерде болуп жакшы байгелүү орундарды алыш үчүн кандай сапат, качестволор болуш керек? Жооп бересиң? Негизи өзүнө ишеним керек. Анан жүрөгүндө ошол алдыга койгон максатка жетүүгө бир нерсе түрткү болуш керек да. Адам өзүн камчылаш керек. Аракет керек го дейм. Аракет керек, тартип керек. Жоопкерчилик керек. КВНде именно КВНде жоопкерчилик болуш керек да. Силер азыр жалаң эле дисциплина жөнүндө айттыңар да, жоопкерчилик, аракет, өзүн камчылаш керек. Талантчы? Талант керек. Таланты жок эле өзүн камчылап тамашоодо ийгилик жаратса болобу? Болот. Болот. Жоопкерчилик, мисалы таланттуу болуп туруп, белки жоопкерчилик жок болсоң да эч ким сени признавать этпейт дегендей да. Таланттуу дагы болуш керек, аракет дагы болуш керек, жоопкерчилик дагы болуш керек, ошондо анан ийгиликке жетесиң дейм. Азыркы байкелерибиз, азыркы кыйын байкелерибиз аябай жоопкерчиликтүү, таланттуу болгон үчүн ушул урегинде жүрүшөт да. Аша. Жакшы жооптор болду. Анан жылдыз оорусу жөнүндө. Ошондо ушул тармактачы, күлкү тармагы деп коелучу, канча убакыт болду жаңы келгениңерден баштап оюндарга ойноп катышып жүргөнүңөргө? 3 түрлүү. 3 түрлүү. Мага 5,5 жыл болуп калдык. 5,5. Ошондо канча жашта келген болуп каласыз?
Мен мектепте 10-класста окуп баштаганда, даже 9 бүткөндө ушундай моментте. Жакшы. Сиздикичи? 4,5 жыл болот экен. Сиздикичи? Меники 4 жыл. Барыңар эле 4 жыл. Лидер команда иштеп түптөлгөнүбүзгө 3 жыл болуп калды. Жакшы. Ушу үчөөбүз ойноп баштаган 3 жыл болду. Ошо 4 жыл деле аябай эле мындай жакшы эле убакытта. Анан могу Эгемен клубда 1-орун алгандачы, мындай баары бир көңүл буруу болот да, эми 1-орун алды деп баары куттуктап дегендей. Кандай экен? Буга чейинки алгандарга караганда мунун айырмасы болдубу? Масштабдуу жагынан. Биз чемпион болгондо да ушундай болгон. Биз көңүл жигитте чемпион болгондо да ушундай чувстволор болгон. Ошол дагы бир кайталанды ошол моменттер. Ушундай болду. Башкача сонунда бул өтө сон бардык. Байкелерибиз, чоңдор, кичинелер, тааныштар, туугандар, айылда эле жүздөгө айылдарда. Туугандардын группасында бактылуу үй бүлө деген группаларда эле жүздө болуп, мынанын баласы муну айтып атыр, Чалса албай калганбыз деп коебуздар. Ошентип эле жылдыз жанып атат. Киного чакыруулар болот атабы? Киного чакыруулар болуп атат, ооба. Кудай буйрса жакында съемкага барабыз. Палчанки деген кинонун. Палчанки? Элдос Аскарбеков байкебиз негизи Палчан 2ге тартылган, мен анан Палчан 2де да ойнойбуз. Кудай буйрса үчөөбүз ойнойбуз го дейм, ооба. Палчан деп кыздарды коет бирок ада, ошо кыздар балдар аралашып коет кинодо. Ошону биз ойнойбуз да иши кылса. Жакшы. Жакшы, ошентип башталат да ийгиликтер акырын-акырындан. Анда тамашалар кантип жаралат? Тамашалар ушундай эле отуруп, Оюңардан чыгарасыңарбы же? ушундай отуруп эле ойлонуп эле табабыз. Эч жактан албайбыз, эч жактан уурдабайбыз. Бизде уурдаган командалар бар. Бар эмес, көп уурдашат, нагло эле уурдап Каяктан уурдашат? Эме жанындагы эле ойноп аткан командаларданбы же Өзбекстандан, Казакстандан, плагиат кылып? плагиат, Россиядан, эмеден, КВНден. Короче, уурдашат, уурдап өзгөртүп ойнойбуз. Силерде бир да жолу ошондой плагиат кылган Биз болгонбуз? плагиат кылган эмеспиз. Плагиат болсо бизге ичке жөнөтпөгүлө, пожалуйста. Жакшы, эми анда дагы бир жолу бир тамаша. Бирок мындай нерсе болуп калат. Жанагы бир мисал үчүн Казакстанда мурда же Өзбекстанда бир тамаша ойнолгон болсо, же Кыргызстанда деле эски тамашада. Ошо менен ошо окшошураак мындай ойлоп табылган мындай окшоштук болуп калат, бирок кээде ушундай болуп калат. Идея окшош болуп калат. Бирок ага биз эмеспиз деп. Анча-мынча бирок бизде эмес, негизи командаларда да анча-мынча болуп калат. Суроо жооптун ортосунан дагы бир жолу сиздерден тамаша болсун да. Жаштар азыр iPhone менен ойнойт да көпчүлүгүчү. Эгер ата-бабаларыбыз чүчөк, каймарит, кемрой деген сонурлар. Сенин эле ата-бабаң ушинтип өтүптүр дейм, биздики нормально эле жүргөн. Ушундай эмне кетчү аркасына? Мына кетет эле. Бизде Индус кошунасы бар мына. ооба. Менин индус кошунам бар. Өлө жаман жинге тийет. Урда. Урсаң сасыйт да. Урбасаң эле сасыйт да. Дейт эле киши. Ошо бийиңер жетпей атат, отуруп алып бийлеген неудобно болуп атат. Аягында биздин маек бүткөндөн кийин ошо фирменный бийиңер менен аяктап коебуз, Ооба. Анда мындай да суроо болсун да. Үчөөңөр гүлдүрүп оюнга чыккандачы, сиздин айымдардын ролун аткаргандарыңар байкап калганбыз да. Ошондо ушул образдарды кантип бөлүштүрөсүңөр? Мисалы үчүн эмнеге айымдын ролун Нурдин ойнобойт мисалы да? Эмнеге именно сиз кантип бөлүштүрөсүңөр ушул ролдорду? Бизде Нурдин көбүнчө жана жаш баланын ролдорун жакшы ойнойт. Мындай бир ордунда турбайчы, кыймылдап. Апанын ролун мурда нол ойночу, негизичи. Андан кийин буга эмне болду билбейм, мага секен өткөрүп коюптур да. Өзүн да билип алыптыр. Апанын ролун сен ойнойсуң. А так бул деле апанын ролун жакшы ойнойт. Ар бир адам акы болгон. Биз деле ойногонбуз да, мында. Апам Үчөөбүз тең эле ойногонбуз негизи апанын ролун башынан.
өзгө деле любой образ. кечээки Эгемен клубда да Самат Эркинбековдун аялдардын ролун ойногон жөнүндө кайра тамашалар болуп атты го. Анысы кандайчы? Сиздин мисалы үчүн эми сиз деле ойноп турсуз го. Ошондон кийин достордун арасында шылдыңдагандар болуп калабы? Же түшүнөбү? Жок, шундандар болбойт го. Негизи эле ошо тамаша деп эле кабыл алышат. Образ, роль экен түшүнүп. Анан бирок көбүнчө жөн эле турган жерден эле кана бир ойноп койчу дей беришет. Кана бир ап болуп койчу деп эле. Жакшы, анан могу эмегечи мындай да айтылат го негизи, ыйлаткан каранда күлдүргөн оор болот депчи адамдарды. Анан буга да өзүнчө бир талант керек да. Мисалы үчүн мен деле мындай адамды күлдүртө албайм да. Ал үчүн алдын ала даярданыш керек, же болбосо бир даярдыктар керек. Анан силердики бул күлдүрүүмү, тамашабоодо ойноп чыкканыңар ата-энеңерде да ушундай өнөр барбы, мындай куудулдук жактары бар беле? Ооба. Мен атам ошо ойночу негизи. Мен чоң атам деле ойночу негизи, чындап эле. Мактанайынбы? Тамашабоодо ойночу да. Бир мактанып берейинби? Биздин айылда маданият үйү бар да, мен чоң атамдын атынан коюлган. Чоң атам ушундай ырдап неме кылып иш кылса ушундай артист болгон. Анан атам деле артист болгон, азыр артист эмес. Артист болуп интермедиаларды ойноп, кудулдар менен иш кылып ушинтип жүргөн. Анан кийин ойнобой калган, бирок анан кийин эле мен чоң атам деп алайынбы. Демек бар болчу экен да. Бизде бар болчу, анан буларда билбейм. Силерде бар беле? Силерде бар беле? Менин атам тамашакер киши болгон. Көп айтат. Азыр да ошондой киши да атам. Ошодонбу деп ойлоп коем же. Ооба. Ошо. Мен де апамдын жактан, апам ушул окуучу кезинде ушул мектепте активистке болуп, көп иш-чараларга катышып жүргөн эле ошондон го дейм. Анда кийинки суроо мындай болсун да. Мен билгем баарыңарда ушундай ата-энеңерде бирөөсү ушундай таланттуу болгон. Себеби жөн эле жерден мындай тармакка келген оор эле да. Анан кийинки суроом 10 жылдан кийинки үчөөңөр 10 жылдан кийин кандай ойлойсуңар? Кайсы тармакта кандай ийгиликтер, жеңиш болоруна 95% ишенгем дегендей. Келечегиңерге деле ишенет болушуңар керек. Мен мактана бербей, эми мактанууну командалаштарыма өткөрүп бермекчимин. 10 жылдан кийин биз өзүбүздө алдыга койгон максаттар бар. Жакшы кино актер, кино режиссер, продюсер деген максаттар бар. Ошолорду ишке ашыруу, ошолорду бутка тургузуу, жакшы актер болуу, биринчи очередден ошо үй-бүлөгө жардам берүү, ошол мындайча айтканда болуп кетүү. Болуп кетүү. Азыркы силердин чоңуңардай болуп, Эмиль Эсеналиевтердей кадыр. Биз 10 жылдан кийин Кудай буйрса, кийинки поколениянын Эмиль Эсеналиев дегени болуп калабыз. Кудай буйрса, аракет кылсак, главный аракет кылыш керек, мээнет кылыш керек. Ошондой эле аракеттен токтобой кыла бере турган болсок, только иштеш керек. Анан ушундай ийгиликке жетебиз, Кудай буйрса. Ошондо ниеттерибиз бар, ошого карата ошону болжолдоп аракет кылып кетип атабыз. Жакшы. Сиздикичи? Буюрса студия ачабыз. Буюрса студия ачабыз деген оюбуз бар. Продакшн болобуз чоң. Азыр Эгемен 1-1 студия дегенде эле чоң продюсерлер студия ачып, бизден кийинки муунга дагы Эмиль Эсеналиев агабыздай жардам беребиз деген ниеттерибиз бар. Ооба. 50 квартал деген бар го. Бизде ошондой бир нерсе квартал дегендей бир ачып кино тартып, биз 10 жылда эмес, бир Кудай буйрса бир 5 жылга чейин өзүбүздүн уже биринчи кинобузду чыгарабыз деген ниеттерибиз бар. Күтүп туруңуздар, Ооба. Качан чыгарышат экен? Ушул суроолорду бергенде да мен дароо ойлондум да, ошо биз эле жарымтан бери айтып аткан эле тамашанын оюнчуларычы ушул оюндардан жогорку орундарды алып, биринчи орундарды алгандан кийин эле дароо кино тартып анан ошо менен чыгып кетишти. До плюс Фа деген кинолор, эң биринчи жарык көргөн кинолору да. Анан ал кинолор дагы мындай ага чейинки кинолордон өзгөчөлөндү да, современный, башкача болуп тартылды. Анан сиздердики деле демек мындан кийинки этап кино тартуу экен да. Кино. Мындай идеялар уже эле барбы? Идеяларыбыз бар негизи. Жакшы эле идеялар бар. Демек анда биздин байкелерибиздин ордун ээлечүүлөр уже тапталып жатыптыр да, азыркы убакта.
ошол моментте деле бирок тамаша ошо башталып 2010-2015 жылдар аралыгында деле тамашодо көп команда болгон да. Тамашодо общий 2000 оюнчу болгон, көп команда болгон. Ошонун арасынан сурулуп чыккан ошо бир 5-6 команда элге көрүнүп, жылдыз болуп азыр эл алдында жүргөн байкелерибиз. Биз дагы ошо бир тамашада 10 команда болсо бир 2 же может 3 команда чыгышы мүмкүн да. Чыгармачылыкка кириши мүмкүн. Биз ошолордун бирөөсү болуп калалы деген эле жакшы ниет, жакшы ойлор бар. Сонун маек болду. Силер менен баарлашканыма кубанычтамын. Ийгиликтерди каалайм. Биз дагы эле сүйүнүп. Мындан кийин дагы оюндарда ушундай финалда жеңүүчүлөрдөн болуп, көңүлдүү жигиттерде болобу, Эгемен клубда болобу, кайсы тармакта болбосун, силерге ийгиликтерди каалайм.